Жайыгышы Каракүжүр өрөөнүн мекендеген Нарын районундагы Эчки баш айылынын фермери Кылычбек Эсеналиевдин айтымында соңку кездери төрттүүлүктүү орто семиздикте кармоо чоң түйүшкө айланууда. Мунун эң башкы себеби эле жакынкы жана ортоңку жайыттардын кунарларынын кеткендиги. Ошол эле учурда алыскылардын пайдалануу таптакыр көңүл сыртында калган. Дагы жакшы, мамлекет тарабынан аш болумдуулугу эң мыкты чөптөрдүн өрөөндөрү бекер таратылып, кайра калыбына келтирүүгө өзгөчө маани берилүүдө. Ошо жайыттарды мына көрүп атасыздар. Караңыздар, могу куу такырга айланып баратат да. Ушуну эми асылдандырып, жакшыртуу боюнча ушу президентибиздин жарлыгы бар экен. 202-чи. Ошо жарлыктын негизинде жайыттарды жакшыртуу боюнча иш алып барып атабыз. Жакшыртыш үчүн жайытты биринчиден тосуш керек экен. Ошону тосуп турган иш алып барып атабыз, Кудай буйрса. Жалпысынан ошо 200 гектардан ашык жер. Быйыл Кудай буйрса ошо 120 гектардын тегерегинде көп жылдык тала чөптүн өрөөндөрүн себип атабыз. Мына ушул Каракүжүр өрөөнүндө негизинен Нарын районундагы Миңбулак айыл аймагынын фермерлеринин малы багылат. Жылкы, уй, топоз, кой эчкиси болуп 1,5 миллионго чамалайт. Бирок баарысы тең жакынкы жайыттардан чыгышпагандыктан жер жылдан жылга асылдуулугун жоготууда. Ушундай эле жагымсыздык Кокту колоту малга толгон Ак Сарай жана Арпа аймактарында да өкүм сүргөн. Ал эми жыл башындагы 2-чи элдик курултайда ушул көйгөйдүн көтөрүлгөндүгүнө караганда жайыттардын жоголуу коркунучу республиканын башка региондоруна да мүнөздүүдөй. Быйыл биз 123 гектар жерге Россиядан үрөн алып келип септик. Кудай буйрса азыр келаткан жылы алабыз ал үрөндү. Дрондор менен биз жайыттарга неме чачабыз, үрөн чачабыз эмдиги жылдан баштап. 123 гектарга айдаганбыз. Муну дагы көбөйтөбүз. Элдик курултайдын бийик трибунасында айтылгандар жерде калбай, Теңиртөө жергесиндеги жайыттарга үрөн себип бүтө жаздап калды. Аны жыйынтыктап жаткан Нарын районунда 188 гектар аянып белгиленсе, бүгүнкү 3төн экисиндеги жумуштар аяктады. Аларга чөптүн кастрец, таракбаш, шалба бетегеси жана эспарцет сыяктуу 4 түрдөгүсүнүн 3480 килограммы чачылып, алдылары ушул күздө эле бышып жетилмекчи. Малдын башы жылдан жылга 5%, 10%ке чейин өсүш берип келатат да. Анын ичинен бодолор да көбөйдү. Ошондуктан бул жайытка болгон муктаждык жылдан жылга аябай көбөйүп баратат. Алыскы жайыттар колдонулбай, ички жайыттар ошондуктан малдын көптүгүнө байланыштуу деградацияга учурап баратат да. Ал эми жайыттарга үрөн себүүгө атайын техникалардын бөлүнгөндүгү ишти алда канча жеңилдеткенден тышкары экологияга эч кандай зыян келтирбегендиги менен өзгөчөлүү. Ошого жараша эмгек ыргагы шыдыр. Экосистемага зыян келтирбестен себеп берет. Жердин кыртышын бузбайт. Бул себилип аткан үрөндөр 20 жылга чейин өсүп урук берчү үрөндөр. Былтыркы себилген ошо бийик тоолуу жерге себилген эспарцетти эксперименталдык кылып себип көргөнбүз. Былтыр өстү, азыр барып көрсөңүздөр болот. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Нарын облусунун аянтынын 2 миллион 291 миң 939 гектары жайыттар. Мунун 1 миллион 680 миң 326 пайдаланылса, 611 миң 577 гектарына мал туягы тиелек. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын.